Мына урматтуу дыйкандар, биз талага келдик. Сагыналуу айке менен. Биякта 5 гектар жери бар экен. Бирок бул 5 гектардын ичинде түрлүү культуралар өстүрүлүптүр. Мына биз турган жерде жүгөр экен да, жүгөр тигилип, жүгөрдүн түшүмүн алышкан экен. Ары жакта укроп дейсиңер, укроп, аркы бурчунда капуста экен. Айтор көп эле культура отурулуптур ушу 5 гектардын ичине. Ошол 5 гектардын ичинен биз азыр ушул жүгөрү отурулган жерден топурак үлгүсүн алалы. Мурунку видеолорду тартып кеткендей агроном байкебиз менен тартканбыз. Кантип алыш керек, ошонун инструкциясы менен алалы. Эртең бүрсүгүнү буюрса лабораториянын өзүнө алып барабыз. Азыр Сагыналуу айке, биз азыр ушул жерден алалы. Жүгөрү тигилген жерден биринчи алалы, Азыр ошону көрсөтөлү. Бисмилла дегенде мына жердин бетин ушул жерден алайлы. Тазалап туруп. Сууруп алабыз. Коюңуз, ушакка эле коюңуз. Жаман ушундай койбоймунбу? Мейли. Дөң жерге коеюн. Ушуну тазалайлы эми. Мына өткөн видеодо көрсөткөнбүз кантип туура топурак үлгүсүн алганын. Мынакей топурактын баарын, күрөктөгү топурактын баарын алыштын кажети жок экен. Мынакей 30 сантиметр күрөк жери алынды. Мына эки четинин кереги деле жок экен. Эки жанынан дагы тазалап алып салайын, Бу да көп, азайтайын бираз. Болду, жетет го дейм ошол. Мынакей. Көрүүчүлөргө көрсөтүп коелу. Канча топурак болуп атканыбыз. Бияка салып беребиз. Күрөк менен мындай кылып салбайынбы? Мейли. Мынакей. Момдай бир тартып койсоңуз, узун поле экен бул. Квадрат түрүндө эмес, узун экен да. Ушул линияга жүгөрү отурулуптур. Өткөн культурасы ушул жүгөр экен. Быйыл эми помидор өстүрөбүз. Буйрса ушул 4-5 гектар жердин баарына буйрса помидор айдалат. Ушул 5 гектардын ичинде бир 10-15% жерине укроп себилиптир. Перец да бар экен. Ушул жерде, биз турган жерде укроп экен. Ушул жеринде топурак үлгүсүн алалы. Анализге жөнөтөлү. Келе бияктыкын да алалы. Суурудум. Кайра эле жанагындай. Жанагындай эле кылалы, Укроп бул кара пакетте жүгөрү. Жүргүлө эми. Кеттик, мунун баарын анализге берели. Лабораторияларга берели. Консультацияларын угуп, ошол менен жыйынтык чыгарып келебиз да, видео кылып көрсөтөбүз. Сагыналуу айкебиздин үйүнө келдик. Азыр ушул биз топурак үлгүсүн ар бир точкадан алып келдик таладан. Азыр ушул жанагы инструкция боюнча биз бланкаларды, этикеткаларын толтурабыз. Жанагы лабораториядан сураган требованиялардын баарын жазып чыгалы. Бисмилла дегенде биринчи этикеткада район жазасыз, билдирип туруп. Биринчи районуңарды жазгыла. Алабинский район болуп калабы? Ооба. Мыра эле. Айыл аймагы да ошол укатта турабы? Экинчиси айыл аймагы. Үчүнчүсү пландаштырган айыл чарба өсүмдүгү эмнени өстүрөсүз? Төртүнчү өткөн. Ушинтип жазсаңыз, өткөн жылда өстүрүлгөн өсүмдүк. Өзүңүздүн фамилияңызды жазыңыз. Мында жерге эле сээп койдум мындагычы. Жерге эле? Жерге эле сээп ошо биогумус менен.
Биогумус аралаштырдыңыз ба? Аралаштырдым буга дагы. Канча процент примерно? Эме 50% жартысын ошол биогумус, анан жартысын топурак. О, ана жерге кичинекей парникке кирели. Бисмилла деп биздин парникке киргенде. Аке, бул процессин айтып кетсеңиз, бул кандай кылып атасыңар азыр? Биогумустун жарымысы бул дагы, Бул да ушу биогумустун жартысы менен топурак экөө аралашылган. Аралаштырып анан мына баштыктардын ичине салдык. Биогумус 50%, Топурак. топурак 50%, биогумус 50%. Ооба. Топурак жанагы сиз ошол эле жерден алып Жерден ошол эле талаан помидор өстүрө турган жердин топурагынан. Бул жанагы биогумус саткан кишинин рекомендациясы боюнча эле алдыңар да, туурабы? Тияктын жерин. Мисалы үчүн эгер силер башка жерден алсаңыз, адаптациясы болбой калат. Именно ошол отуруза турган жердин топурагы 50%, биогумустун 50% болуп туруп, баарын аралаштырып анан ошентип бөлүп чыктыңар, э? Анан кийин бунун ичине анан кийин үрөөн ташталат. Пока тыштай элексиңер, э? Качан тыштайсыз? Буга да бир 2 күн 3 күндүн ичинде таштайм, бул оң жак тарабында мына жабылып турганга буларга ташталды. Урук. 8 март күнү ташталды. Бияк ушундай эле, кебетеси бияк. Ооба. Өнө элек да. Примерно канча күндө чыгып калат? 8-10 күндүн ичинде өнүп чыгат да. Анан тиги яшиктегилерим жана көрсөттүм го. Алар уже мынтип 2 кулак, 4 кулак болуп чыгып калды. Аларды февралдын 15-inde отургузгам. Февралдын 15-inde. Эксперимент катары отургузган нерселер болуп аткансыңар, э? Эксперимент катары ошол жана чириндиги кандай өзөт. Мына ошентип помидор отургузган кишилер ушундай кичинекей парник, чакан парникке алып туруп даярдап коюшат экен. Ошентип алып туруп кол менен алып барып отургузасыңар, э? Ар бир ручной турат экен да бул. Биз Бишкек шаарында жайгашкан Республикалык топурак агрохимиялык станциясына келдик. Адистерге тапшыралы, топурак алып келдик. Ошол жерден өзүнчө 5 точкадан алып келишиңер керек да. Ошо аралашкан топурактан бизге бир эле баштык 1 килограмм топурак алып келгениңер туура болот. Кийин арыздан кийин ошол киши менен келишим түзүлөт. Жалаң фасоль менен 10 жылда 15 жылдап өстүрө берип, ошого жараша түшүм болбой калган так. Ошондо жерибиз уже жазгыга даяр болуп калат да.